Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы бир хадисинде айтат, бүгүн түнү эки адамды көрдүм дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Алар мага келип, мени Байтул Мактаска чейин алып кетишти. Булар билесиз периштелер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды үйүнөн Байтул Мактаска чейин алып барып, кийин биз алдыга дагы жылдык эле, бир аз алдыга жылдык, бир кандын дарыясын көрдүк. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Мирач кечесине асманга Аллахтын алдына алып бараткан учурда, бул жерде акыйда маселеси сизге түшүнүктүү болуш үчүн мен Аллахтын алдына дедим, негизи Аллахтын местасы жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Мирач кечеси бир аз дагы алдына көздөй алып жөнөгөндө, бир кандын дарыясын көрдүк дейт. Кандан агып аткан дарыяны көрдүк. Анын ортосунда бир адам бар. Жана жээгинде бир адам туруптур дейт. Ортосунда бир адам, жээгинде бир адам. Качан дарыянын ортосундагы адам жээкке чыгууну кааласа, жээкте турган адам аны таш менен чекесине урат. Баягы адам андан качып кайра дарыянын ортосуна, мурдагы ордуна кайтып келет. Кийин кайра чыгууну каалайт. Жээкте турган адам мурунку окуяны кайталайт. Мен эки шеригимден бул эмне болгон окуя деп сурадым. Ошентип кан дарыядан чыгарбайт. Ошондо пайгамбарыбыз түшүнбөй сурады. Алар айтышты, кан дарыянын ортосунда турган сүткор адам амалынын жазасын таап жатат деп жооп беришти. Бул хадисти дагы имам Бухари рахмахуллах риваят кылган сахих хадис. Бул эми кыяматка чейин болгон, же болбосо тозокко чейинки болгон бул адамдын жазасы. Сүткорлук кылган адамдын жазасы. Ошондуктан урматтуу жана кымбаттуу болгон мен мусулман бир туугандарым, кимде боло турган болсо азыртадан тобо кылып, Алла Таала кечиримдүү зат, аларынан кутулуп сүткордуктан тобо кылып, сүткордукту таштап жашай турган болсо, албетте Алла Таала кечирет, ага бактылуулукту ыроолойт буюрса.